Урматтуу Алмазбек Акунжанович, бизде Кызыл Кыя шаарында чоң кабаттуу башаламан курулган курулуштар бар да. Ошол курулуштардын бардыгынын мыйзамдуулугун, сапатын текшерүү керек болуп жатат азыркы учурдачы. Гостройго тапшырма берип койсоңуз, ушу боюнча көп кабаттуу үйлөрдү текшерүү боюнча мыйзамдуулугуну, сапат жагыны Кызыл Кыя шаарында. Экинчи маселе бул Кадамжай районундагы номер 15 кесиптик лицей бар. Бул лицей 1967 жылы курулуптур да. Имараттын эскилиги жетип, фундаменти чөгүп, азыркы учурда авариялык абалда да. Лицейдин жетекчилиги бир топ долбоорлор даярдап, тиешелүү мекемелерге жиберген. 7 жыл болуптур. Эч кандай жыйынтык жок болуп жатат да. Лицейге жаңы имарат куруу абдан зарыл болуп жатат да. Ошо республикалык бюджетке киргизип, лицейди бүтүргөнгө аракет кылыш керек. Үчүнчү маселе бул Кадамжай районунда Үч Коргон айыл аймагынын Калтак айылындагы Манас ата орто мектеби. Бул мектеп 1982 жылы курулган. Аталган мектеп 320 окуучуга эле ылайыкташтырып салынган да. Азыркы учурда 500дөн ашык биздин окуучулар билим алууда. Спорт залы жок, актовый залдары жок. Бул айылдын окуучулары кошуна айылга барып, азыр билим алууда да. Бул айылга сөзсүз түрдө жаңы имарат куруу зарыл болуп атат. Ошол эле учурда спорт зал, актовый зал. Ушул 3 маселе боюнча урматтуу Алмазбек Акунжанович, протоколдук тапшырма берип койсоңуз, биз жыйынтыгын күтөлү. Чоң рахмат.